Это не на русском, на кыргызском, да? На кыргызском, ну желательно основную мысль тоже и на двух языках. Сенин цвета орусча Потому что айтып. русскоязычные Анда же- аралаштырып, же силер кыргызча, мен орусча айтып. Сен орусча айтып берем да. Да, хорошо. Я потом пощечину не получу. У нас идет уже прямой эфир. Ага. Арбаңыздар, урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз элим. Азыр актуалдуу болуп аткан маселе менен келдик. Ушу көчмөндөр оюндарындагы жетишкендиктер жана кемчилдиктерибиз да бар. Ошол көйгөйдү актуалдуу ысык кыргызда темирди ысыгында ачат деген жакшы макал бар. Ошону айтып кайрылуу жасаганга келдик. Уруксат берсеңиздер баштай берелик. Бизди өзүбүздү тааныштырып кетелик. Мен фамилиям Калилов Мирлан Жузупович. Грек-рим күрөшү боюнча эмгек сиңирген машыктыруучумун деген намыбыз бар. Анан 2008 жылдан баштап мүнүшкөрлүк өнөрдү аркалап 2016 жылы болгон көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсүн азыркы тапта Кыргыз алгыр куштары деген федерация түзүп, ал федерациянын астында спорттук клубтар түзгөнбүз региондордон. Жанымдагы Төлөбек мырза Нарын жериндеги спорт клубтун жетекчиси, андан кийин Нурлан мырза Таластын Талас алгыр куштары деген спорт клубтун жетекчиси болот. И Светлана айым бул ЖА федерациянын вице-президенти. Биздин көйгөй ушул мына кечээкү эле болуп өткөн көчмөндөр оюндары Астанадагы биздин жигиттер ителги боюнча биринчи, экинчи медаль орунду ээлеп, алтын, күмүш ителги боюнча. Анан куш боюнча экинчи орунду ээлеп келишти. Анан дагы куштан дагы тышкары 3 бүркүт барган, ошол 3 бүркүт дагы призовой местага илинбей калышты. Бул биздин жетишкендиктерибиз, кыргыз мүнүшкөрлөрдүн жетишкендиктери, бул Салбурун федерациясынын эмгеги. Бирок ошол көйгөйү да бар. Медальдын экинчи бети дагы, арткы бети дагы дегендей, ошол көйгөйлөр ушул де юра, де факто болуп аткан нерсе бул мыйзам чегинде документ ала албай атабыз мүнүшкөрлөр. Кыргызстандагы мүнүшкөрлөрдүн бир дагы паспорты, чипи ителгиге, бүркүткө, кушка документация жасай албай келебиз. Бул биз кайрылган инстанциялардын баары бирине бири направить этип майнап чыкпай келет. Министерство природы охраны окружающей среды барабыз. Ал болсо экспертизанын кагазын алып келгиле деп глав архитектурага жөнөтөт. Аяк болсо биз хозпостройкага экспертиза заключение бере албайбыз деп. Бул вопрос в подвешенном состоянии турат. Бирок биздин мына көчмөндөр оюндарына керек маалда биз баягы чоң жетекчилерибиздин аркасы менен, указаниясы менен биздин кызыл китепке кирген документи жок болсо дагы паспорт жасап чыгып Казакстанга катышып келди. Эми биз ар дайым эле ушул көчмөндөрдүн астында же бир мероприятиянын астында ушинтип чуркап документ чоңдорго кайрылып указыңызды берип коюңуз, жардам берип коюңуз деп жүрбөй, ушул мыйзам чегинде ошо Министерство природы охраны окружающей среды бизге бүркүттөрүбүзгө, ителгилерибизге документ мыйзамдуу кылып, документ, паспорт, чип жасап берсе, биз ушул эл аралык мелдештерге дагы чет мамлекетте өткөн. Анткени чет мамлекеттик мүнүшкөрлөр дагы абдан кызыктар биздин мүнүшкөрлөр менен ат салышып мелдешке чакырат, биз бара албай отурабыз. Канча жылдан бери ушул көйгөй жаралып келет да. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу
Садыр Нуркожоевичке, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып кетет элек. Ушул силердин эле чоңдор бул министерстволордун баары ошол президенттин указы болсо, ошол указга таянып биз силерге документ жасап берет элек. Болбосо бул мыйзамда кызыл китепке кирген, кармаганга, таптаганга, салганга да болбойт деген мыйзамда жазуу бар. Бирок ошо болбосо бул өнөр кыргыз элинде эзелтен кылымдан бери жашап келет. Мүнүшкөрлөр бул өтө мындай фанаттар гана, кушту, бүркүттү сүйүүчүлөр гана бул аздык. Бул Кыргыз Республикада спорттун эң мындай аздектеп, мындай аяр мамиле кылып, мындай көтөрмөлөп, колдоп турган улуттук спортта. Анткени бул ар бир киши мүнүшкөр болуп, мүнүшкөрлүктү кызыгат, бирок алып кете албаган, алып кетүү бул өзүнчө бир чоң дүйнөдө ошол бүркүт менен, куш менен, ителги менен кошо жашап, кошо тилин таап, бул өзгөчө өнөр деп эсептейм да. Анан ошол урматтуу президентибиз дагы мына ошол президентибиздин жүргүзүп аткан саясатына, иштерине биз дагы абдан колдойбуз, коштойбуз. Анан бизге дагы ушул куштарыбыздын документациясы боюнча эле жардам берсе, бул тарыхта кала турган нерсе болот эле. Анткени болочок мүнүшкөрлөр дагы, жаш балдар кызыккандар көп. Мына биздин балдар көчмөндөрдө да утуп шыктандырып атат, медаль алып келип, жаш балдар дагы. Бирок келип туруп эле, келгенде ошо экология боюнча мыйзамда кызыл китепке кирген, кармаганга да болбойт, таптаганга болбойт деп штрафын салып, куштарды измат этип, зоопаркка берип. Ооба, биз каршы эмеспиз. Мыйзамдуу мүнүшкөрлөр, ошол федерациянын мүчөлөрү, спортчулар, мүнүшкөр деген документи болсо, ошолорго паспорт жасап берсе мыйзам чегинде. Анан ошол регион бул көйгөйтү мен өзүмдүн эле атыман эмес, мен ушул Ысык көл районунда турам өзүм, Григорьевка айылында. Ошол Ысык көл районунун да көп мүнүшкөрлөр бар. Жаш балдар, аксакалдар ушул көйгөйдү ошол мүнүшкөрлөрдүн атынан, болгон мүнүшкөрлөрдүн атынан айтып атам. Ушул айлабыз кетип, ушул Садыр Нуркожоевич сизге ушундай кайрылуу жасап, ушул көйгөйгө, ушул маселени чечип берет деген чоң үмүттөбүз. Биздин ушул улуттук өнөр дүйнө жүзүнө кыргызды таанытып, маданияты менен, спорту менен бул өзүнчө чоң иш алып барсак болот да. Мисалы үчүн бул биздин кошуналарыбыз Кытай, Казакстан, Өзбекстанда бул уже мыйзамдуу жолго түшүп, мамлекеттик деңгээлде колдоо жүргүзүлөт мүнүшкөрлөргө. Анан бизге дагы ушундай мамиле болсо, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулса, бул өнөрдү аздектеп өстүрө турган айыл жергебизде мына спорт клубтары ачылып атат, аксакалдарыбыз бар, жаш балдарыбыз бар мүнүшкөр. Ошонун баарына колдоо керек болуп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошол Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден күтөбүз ушундай чоң жардамды. Анан могу көчмөндөр оюндары дагы Кудай буйруса мына 26 жылы бизде өтөт деп атат. Ага дагы даярдык кандай болот? Анан көчмөндөр оюндарындагы автору чыгып атат. Талай Эсеналиев деген агабыз 36 жылдан бери ушундай эмгек кылып, ЮНЕСКОга чейин, ООНго чейин кирип, ал маселеси башка, мисалы үчүн мамлекеттер мына Турцияда Билал Эрдоган да келип Казакстанда жарыя кылды. Бул этноспорт деп өзүнчө бир уюм ачыптыр. Анан ошол көчмөндөр оюндарын биздин өзүбүздүн авторлук ушул чоң проектти башка элдерге алдырып ийбейбизби деген дагы чоң
маселе жаралып атат. Ал маселе боюнча дагы мына Светлана айым дагы азыр айтып кетет болуш керек. Ошол сөздү Светлана айымга берелик. Чыпылчактар сүйлөсө. Айтып берейинби мен эми? Уже работает, да? Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Уруксат берсеңиздер, мен баарына түшүнүктүү болуш үчүн мен коллегаларым кыргыз тилинде сүйлөдү, мен официалдуу тилге өтөйүн. Баарына түшүнүктүү болсун. Азыр көчмөндөр оюндары мынакей жакында эле өтүп бүттү. Ал эми ошо кичине бир результат биздин ошо федерация, жаачылар федерациянын результатын айтып коеюн, кандай болду. Биздин жаачылар көчмөндөр оюндарында Астана шаарында пеший лучниктер ушул аялдар арасында экинчи жана үчүнчү орун алып келишти. Аларга чоң рахмат. Жана эркектер арасында үчүнчү орун алды. Ал эми ат үстүндө жаатуу боюнча эч ким эч кандай результат көрсөткөн жок. Бирок баары дагы алдыда. Ал эми бүгүн ушул көчмөндөр оюндары боюнча буга чейин мен дагы көп жылдан бери ошо катышуучу болуп келем. Спортсмен да катары главный ролдорду дагы ойноп, анан мындан сырткары бул жерде мен дагы коллегаларым отурат. Сиз абдан туура маселе көтөрүп жатасыз, абдан туура сөздөрдү айтып жатасыз. Биз сөзсүз түрдө ушундай маселелерди айтып, колдоп турушубуз керек. Анткени мен коллегам айткандай, байке чынында мындай көйгөйлөр абдан көп, жана дагы көңүл бурулбай келет. Анан туура айтып атасыз, мына эми чыгайлы дегенде ушундай байкелерди айдактатып, ушинтип ар жакка тепкилеп, бер жакка тепкилеп ушундай айдап коет. Бул нерсени мен дагы өткөнмүн. Бул жолду мен да басканмын. Мен билем, бул чынында ушундай, бул чындык, тилекке каршы. Ушунчалык биз ушул Кыргызстаныбызды ушу даңазалап, Кыргызстаныбыздын желегин башка мамлекеттерде да канча ушу даңазалап көтөрүп келебиз, бирок көчмөндөр оюндарына келгенде эмнегедир бизде дайыма ушундай маселелер жаралат да. Анан канча жылдан бери мынакей көкүрөгүбүздү чапкылап келебиз ушу көчмөндөр оюндары деп. Бирок дал ушу көчмөндөр оюндарын эл алдына башка мамлекеттерге чыгарып келген ушул мынакей биздин спортсмендер, мүнөшкөрлөр жана башкалар, ителги, тайганчылар, кушчулар, спортсмендер, каскадерлор жана дагы көптөгөн биздин катышуучу спортсмендерибиз чынында мындай жабыркап келет. Анткени көңүл бурулбайт, мындай на произвол калтырып коет да, баягы өзүңөр чуркагыла, өзүңөр карагыла деп. Анан ошондо биздин спортсмендер, байкелер, эжелер, катышуучулар баягы оюн жагын ойлобой, ушу результатты ойлобой, жалаң ушундай иштер менен алек болуп калат да. Бул жагын, документация жагын, ушу жагына карап, көңүл бөлүп, жардам берген инсандар бул в первую очередь ушу көчмөндөр оюндарынын оргкомитети болуш керек болчу, жана дагы башка чоңдор. Эми буга чейин биз баарыбыз ишенип келгенбиз. Ушул көчмөндөр оюндары ушу в лице руководителя и автора Асхата Акибаева деп. Биз баарыбыз ишенип келгенбиз мына ушул күнгө чейин. Бирок бүгүнкү күндө чыныгы автор, чыныгы ушул көчмөндөр оюндарын канча нече деген жылдардан бери ушул изилдеп келген инсан көрсө, Эсеналиев Талай Душенович деген инсан экен. Это, получается, глава и автор игр кочевников. То есть бүгүн көчмөндөр оюндарынын башында ушул инсан турат экен да, чыныгы айтып келгенде. Ал эми бул инсан азыр ушул официалдуу түрдө айтып коеюн, он, получается, является
авторам и разработчикам технологии, основополагающих принципов, да, общих систем правил игр кочевников и оседлых народов мира под эгидой ООН. Это очень важно отметить. И на самом деле на сегодняшний день вот этот человек, Эсеналиев Талай Душенович, является настоящим автором, создателем всемирных игр кочевников. Ну, по Акибаеву Асхату Акибаевичу это уже понятно, что на сегодняшний день в лице этого руководителя игры кочевников сегодня просто превратилась, так скажем, в бизнес. Вот. Кроме этого, также вот здесь я с собой принесла все документы, наверное, вы уже все слышали ранее. Если кто не в курсе, могу еще раз озвучить. В 2019 году точно так же вот мы со всеми нашими коллегами и с другими спортсменами тоже, и ремесленники, каскадеры, и все другие участники спортсмены, вместе в 2019 году мы также под руководством Асхата Акибаева более 2000 человек вылетели в Саудовскую Аравию, где мы, опять же, поднимали флаг нашей страны. И там, конечно, организация тоже была очень слабая. Очень многие моменты были абсолютно в халатном отношении, в связи с чем у нас там многие участники тоже пострадали. А среди них я тоже пострадала, и самая сильная пострадавшая среди них была я. Конечно, я, видя это все, не стала молчать. В течение 4,5 лет у нас длились судебные процессы. Вместо того, чтобы, когда я обратилась к президенту за помощью, Акибаев Асхат, прилетев в Кыргызстан, то есть лучшая защита – это нападение, то есть он стал, как бы, подал на меня в суд, только потому что я была неходячая, у меня была очень тяжелая травма. Я перенесла очень серьезную операцию, где мне буквально по частям восстанавливали ногу и пришили, ну, мягко говоря, внутренний протез, чтобы я могла хотя бы ходить как человек. Вместо помощи я получаю повестку в суд. Меня подали в суд, то есть претензии были такие, что ты обратилась к президенту, этим самым как будто бы я его оскорбила, унизила и так далее. И вот эти судебные процессы длились в течение 4,5 лет. Меня, конечно, обвиняли во всех смертных грехах, что я там была неофициальным участником, что дальше у них версия менялась, что я была в неадекватном состоянии, что я вообще не была спортсменом и так далее, что я туда полетела как танцовщица, потом у них снова версия поменялась, они стали говорить, что я там была неофициальным участником, потом сказали, что они не знают даже, как я туда попала, хотя вся документация идет от имени конфедерации, у них был свой куратор, они курировали все со своей стороны, да, вот мне коллеги не дадут соврать, я не могла туда просто самовольно, как меня обвиняли, попасть, это просто невозможно, потому что, чтобы пересечь границу Королевства Саудовской Аравии, туда нужно собирать очень много документов. Это вот эти бумаги, вот, которые я принесла, это часть моего обращения к президенту, в том числе к Камчыбеку Кадыршаевичу Ташиеву. Вот вы потом можете ознакомиться, я вот готова вам показать вот эти все документы, это все письма, которые я обращалась к Камчыбеку Кадыршаевичу, уважаемому нашему. Также хочу сделать обязательно в конце обращения нашему президенту Садыру Нургуджоевичу, потому что это уже просто переходит все границы. И дело в том, что спустя вот эти 4,5 года судебных процессов, в этом судебном процессе это не только касается меня, но и касается также всех наших участников, уважаемых спортсменов, участников, сотрудников культуры,
тайганчылар, кушчулар, все участники, которые всегда выступали, поднимали флаг нашей страны на играх кочевников, в других странах, всегда мы выступали под эгидой игр кочевников, потому что у нас у всех одна цель – прославлять нашу культуру, наши традиции, показать перед другими народами, насколько кыргызский народ сплоченный, преданный, сохраняет свою традицию, культуру. Но когда все, да, вот участники, когда у них цель одна, но руководитель в лице Акибаева Асхата, когда всегда, то есть перед публикой он говорит, что мы кочевники своих не оставляем, но в это же время он подает в суд тоже одного из участников, то есть в лице меня, говоря о том, что она не участвовала, она такая-сякая. В общем, я считаю, что это, во-первых, сверх двуличие, это даже столичие, что поступать так нельзя. Если любой участник мог оказаться на месте меня. И те участники, которые тоже вот, осуждают, что говоря разные вещи обо мне, я считаю, что это неправильно, потому что вместо меня может в следующие игры кочевников оказаться любой другой человек, потому что здесь вот во время судебных процессов у нас также изучались, да, вот моменты оплаты спортсменам, участникам, все, кто принимали на играх кочевников, также страховка и суточная, и, конечно же, оплата за труд всех наших участников, спортсменов, людей культуры и так далее, и так далее. Спустя все эти 4,5 года, когда завершились все судебные процессы выиграла я. Благодаря моему адвокату Саровой Мире Исаковне мы этот путь прошли вместе. Действительно, это было очень тяжело, так как сам Акибаев говорит, что у него все схвачено. Действительно, мы с этим столкнулись. Но справедливость, она должна быть. И как раз с приходом президента Садыра Нургоджоевича судебные процессы пошли абсолютно в правильном русле, были рассмотрены все моменты. Кроме этого, вот совсем буквально недавно, если разрешите, я могу озвучить, вот, значит, согласно закону о Кыргызской республике, вторая статья, также статья 70 о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве. Значит, я оставила вот заявление, это было буквально 26 августа 2024 года, о том, что конфедерация, да, то есть объединение юридических лиц, Союз Всемирная конфедерация этноигр отказывается выполнять решение Верховного суда Кыргызской республики. Тогда у меня возникает вопрос. Во всех, то есть на последнем, да, Бишкекском городском суде, процессе, то есть было сказано, что, значит, в Министерстве юстиции, когда мы изучали документы, оказалось, что Акибаев Асхат Акибаевич, он переоформил, то есть снял с себя ответственность в том плане, что он переоформил, снял с себя как бы основную документацию, что он больше как будто бы не является, значит, руководителем игр кочевников, а руководителем является абсолютно другой человек, другого гражданства и так далее. Мне сказали, что этот человек даже там находится, я не знаю, ну, в каком-то розыске и так далее. Но это другой вопрос. Тогда у нас возникает следующий вопрос. Почему в судебном процессе эти люди объявляют в лице Асхата Акибаева банкротом, объявляют себя банкротом? Именно судебные исполнители сообщили, что почему мы, допустим, ищем, да, конфедерацию этноигр в лице Акибаева Асхата, они постоянно меняют свою локацию, просто невозможно за ними уследить. И при этом, меняя локацию, они никогда не сообщают об этом, ни Министерство юстиции не ставят в известность, да, ни судебных исполнителей, то есть все ходят за ними, почему-то ищут, но при этом
параллельно Акибаев Асхат дает интервью у, значит, других журналистов, у Нарына Епа и так далее, что этот человек готов провести игры кочевники в Астане, что вот мы готовимся, у нас усиленно идет подготовка, в то время, когда у него за кулисами ходят судебные исполнители и требуют исполнить решение Верховного суда Кыргызской Республики. Получается, Асхат Акибаев Кыргыз мамлекеттик ушул законуна баш ийбейт экен да, мындайча айтканда. Менде мындай дагы маселе жаралып атат да, эмне себептен, на каком основании на сегодняшний день, сколько, вот посмотрите, сколько было обращений. Это всего лишь часть того, что я смогла поднять и принести, потому что бумаги очень тяжелые. У меня вот таких еще 4,5 коробки дома лежат. Если хотите, я это все могу предоставить и показать. Почему, вот у меня вопрос, почему в течение 4,5 лет мы вот поднимаем вот эти вопросы? Уважаемый Камчебек Кадыршаевич, другие органы. Здесь у меня было даже вот обращение председателю ГКНБ Кыргызской Республики, было обращение Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, также было до этого еще обращение председателю ГСП при правительстве Кыргызской Республики, в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики. Таких писем очень много, еще 4,5 коробки, но на сегодняшний день почему-то эта тема очень плотно закрывается. Возможно, Акибаев был прав, когда он говорил, что у него все схвачено, поэтому мы официально хотим сделать обращение президенту Кыргызской Республики, уважаемому Джапарову Садыру Нургоджоевичу, чтобы обратили внимание на данную ситуацию и чтобы Акибаев Асхат Акибаевич просто перестал играть на публику, это раз. Второе, чтобы он исполнил решение Верховного суда Кыргызской Республики, потому что решение судей Кыргызской Республики это обязан исполнить, то есть это не игрушки, да, чтобы игнорировать, я так считаю. Это во-первых. И судебные исполнители ПССИ, значит, Свердловского района, это тоже не игрушки, чтобы бегать за вами постоянно, да, и требовать исполнения решений Верховного суда. Теперь, что касается минус данных игр, всемирных игр кочевников именно в лице руководителя Асхата Акибаева, это оплата спортсменам, всем остальным участникам, страховка и суточные, которые прописываются, да, так скажем, между, значит, Асхатом Акибаевым и другими странами, где мы выступаем. На сегодняшний день здесь собрались лучшие профессионалы и знатоки, мастера своей профессии, своего дела. То, как исполняют работу наши коллеги, мастера, я считаю, что таких надо еще поискать. Но почему-то в их отношении игры кочевников в лице Акибаева Асхата не имеют никакого ни уважения, просто даже не обращают внимания, даже за людей, можно так сказать, не считают. Я считаю, что это очень несправедливое отношение. Так делать нельзя. Когда дело касается, что они должны выступить, они знают, что в любом случае спортсмены моих коллег всегда занимают самые хорошие места и никогда не остаются артта калбайтта кыргыз деген атты дайыма чыгарып келет. Мы таких людей всегда должны ценить, уважать и всегда должны уметь услышать, что очень важно. Но на сегодняшний день, почему эта пресс-конференция дается? Потому что не слышат и не хотят слышать, и не могут услышать. Вот самая главная причина. А если даже слышат, то просто игнорят. Все делается с барского плеча, да, то есть
если Асхата Акибаева, да, кто-то боится или слушает, или кто-то ему поддакивает, он их обязательно принимает, а те люди, которые имеют свое мнение, да, и говорят, что все должно быть по закону, эти люди почему-то остаются на стороне. На сегодняшний день, до этого это была, так скажем, теория, а сегодня это уже практика, к сожалению. И действительно это нужно искоренять, потому что если мы в руководстве, да, Акибаева Асхата, все это будет вот так продолжаться, мы потеряем самых наших лучших руководителей, да, вот в лице тоже моих коллег, и самых лучших спортсменов, участников, сотрудников, людей культуры, которые на своем горбе тащат эти игры кочевников. Это не Асхат Акибаев выступает перед другими нациями, не он поднимает флаг нашей страны. Именно вот эти люди поднимают. И их мы должны всегда ценить и понимать и услышать. И уважаемые журналисты, уважаемые наши кыргызстанцы, другие участники, зрители, ни в коем случае не примите это как за очернение его репутации и так далее. Просто здесь действительно уже очень накипело, и судя по тому, сколько вот здесь вот документов и бумаг собралось, это говорит о том, что возможно, у Акибаева действительно все схвачено, но сегодня другое время, сегодня у нас президент Садыр Нургоджоевич, и мы уверены, что рано или поздно нас услышат в любом случае. И также хотим сделать короткое объявление, если кто-либо из участников ранее пострадал, да, в лице руководителя Акибаева там, на играх кочевников, либо у вас есть какие-то нерешаемые вопросы или может быть, у вас были ранее какие-то заявления, и вы не смогли это сделать, потому что у вас был ранее какой-то страх, а это было, так скажем, такое давление, да, в сторону многих участников и спортсменов. Вы можете написать нам письмо. Также это можно сделать анонимно, и мы сделаем обращение к нашему уважаемому президенту Садыру Нургоджоевичу и обязательно Ташиеву Камчебеку Кадыршаевичу. Уважаемый наш президент, уважаемый наш Камчебек Кадыршаевич и Садыр Нургоджоевич, мы вас очень просим обратить внимание на всю эту ситуацию, потому что это просто уже берет сверх норму, и это просто перешагивает все, что невозможное, и все, что можно и нельзя. И все это долгое время тоже я и думала, молчала, думала, может быть, услышат, может быть, но, к сожалению, пока молчала, это в скобках. Конечно, я не молчала, я обращалась, я писала во все инстанции, но, к сожалению, куда бы я ни обращалась, мне всегда говорят, что Акибаев это, я уже скажу просто как есть, Акибаев это такая машина, то есть, как бы у вас уже сломана нога, вы не боитесь, что у вас будет сломана спина, голова и так далее. То есть это действительно страшно, это неприятно. Также ко мне очень много выходили пострадавшие, которые боятся открыто выходить, заявлять. Поэтому я очень вас прошу, уважаемый Садыр Нургоджоевич, обратить внимание на эту ситуацию. Одно дело, когда человек играет на публику, говоря о том, что это он автор, это он тащит эти игры. Нет, нет, эти игры тащат профессионалы, такие руководители, такие спортсмены, профессионалы, которые действительно работают ради этого много лет, тренируются и поднимают наш флаг страны на самом высоком уровне. И таких спортсменов и участников культуры, как в нашей стране, больше не найдете нигде. Поэтому давайте будем иметь уважение и очень просим вас обратить внимание на эту ситуацию. И еще раз я хочу повториться, что во избежание данной ситуации это нужно, даже если надо будет, рассмотреть на государственном уровне. Я благодарю вас за внимание. И, уважаемый Акибаев Асхат Акибаевич, я знаю, вы меня слышите.
я прекрасно понимаю, что вы увидите эту пресс-конференцию. Я вас призываю по-человечески, как гражданин Кыргызской республики, исполнить решение Верховного суда и не избегать, потому что Астана тоже близко. То есть это все дойдет до верхов. И я уверена, что все равно вы исполните решение Верховного суда. Спасибо. Спасибо большое. Региондордон келген мырзаларга да сөз берелик. Ушул көйгөйлөрдү жеке эле биз айта бербей, ушул региондордон Талас областынан келген, Нарын областынан келген мырзаларга сөз берелик. Саламатсыздар. Бүгүнкү маселе ошо биз болсо ушу региондорду өнүктүрүү боюнча деп бизди атайын Мирлан чакырган, Федерация Кыргыз алгыр куштары. Мен өзүбүз болсо биз Нарын алгыр куштарын көрсөтүп атабыз. Бизде региондордо эмне биякта основной проблемаларды Мирлан айтып кетти. Бул кушчу маселеси Кыргызстанда негизи жоголуп баратат. Азыркы кезде, мисалы үчүн мен өзүм ушу Нарын тууралуу эле айтып берейин. Нарында биздин эсеп боюнча бир 4 эле бүркүтчү калыптыр да. Жаш саяпкерлер жок. Эң жаш саяпкер мүнүшкөр, то есть ошо 50 жашта деп койсок болот да. Эң жаш мүнүшкөр. Эң улуулары 60-70те, бирок саны абдан азайып баратат. Саны азайып бараткандын себеби ошол эки Министерство экология деп айтып атабыз. Биякта ошол эки жактан кээ бир кагаздарга туура эмес дал келбей атат да. Жана вольер деген бир маселени чыгарышты эле 4/3 деп размери менен. Мисалы үчүн элет жеринде, айыл жеринде мисалы үчүн 4/3 деген бул 12 квадрат жер экен. Ошол экини мисалы үчүн биз мүнүшкөр кылалы деп балдар эметели аракет кылалы, кармайлы десе, именно ошо вольерди сала албай атышат да. Анын өзүнүн требованиясы бар экен. Үстү ачык болуш керек, жылуу болуш керек деп. Бирок биздин тоолуу Нарын өрөөнүндө андай вольерди мисалы үчүн сала албайбыз. Анткени 6 ай жай, 6 ай кыш келет. Ал бизге эми баягы өзү туура келбейт да. Аны экспертиза бербейт. Ага заключение, архитектура бербейт дейт. Ошо биздин айрылуубуз ушул биздин президентибиз бир указ мененби ушу азыркы турган мүнүшкөрлөрдү колдоо максатында ар бир областтардан ушу мүнүшкөрлөргө тартуу жолун, өнүктүрүү жолу менен Кыргыздын баягы салттары бар да. Илгери айтылчу эле Манаста да айтылган кулаалы таптап куш кылдым деп. Эми азыркы конечно, баягы куш салып, тамак табып, эмети деген жок болуп атат да. Илгерки маалда ошо ата бабалар бир өрөөндү баккан, бир кушчу болгон. Азыр болсо заман өзгөрүлүп атат. Бирок ошонун талабына карата муну унутуп койгон туура эмес болуп баратат. Азыркы кезде мүнүшкөрлөр өздөрү менен өздөрүбүз алекпиз. Өкмөттөн макул эми баягы соревнованияларга чыкканда өкмөт өздөрүнүн иштерин кылып атышат. Именно күнүгө эле майрам, күнүгө эле той боло бербейт да. Күнүнкү иш, күнүнкү чара, күнүнкү колдоо максатында жергиликтүү бийликтерден ачык эле айтсам болот, эчтеке жок да. Бир майрам, сайрам болсо келип койгула дебеген эле болбосо, атакында көтөрүп эле койгула деп, атакында чтобы машык соревнованиялар, эмелер мисалы үчүн жок болуп атат да. Ошолорду өнүктүрүүгө жардам бербесеңер, биз бир оңой жолун айтып көрдүк элек, баягыда бир эч ким деле уккан жок. Ушул бизде 7 область бар экен, ушу 7 областта эле губернаторлор эле өздөрүнүн ордунан эле ушу маселелерди чечсе болот эле да. Бирден штаттын единица киргизишеби өзлөрүнүн эмелерине, ар бир районго бирди киргизсе, ошондо бир 44 мүнүшкөрдү жумушка алса дегендей. Андан кийинки жаш келаткан балдарды уже үйрөтпөсөк, азыркы баягы күнү бирөөлөр опрос кылыптыр, бүркүттүн сүрөтүн, анан ителгинин сүрөтүн, куштун сүрөтүн көрсөтүп, бул эмне деген жаныбар десе, бүркүттү бир 15% эл тааныптыр. Ителги менен кушту, мисалы үчүн, азыркы жаш балдарга сүрөтүн көрсөтсөңөр, же өзүнүн түрү көрсөтсөңөр деле, бул билбейт бул. Кээ бирөө айтат, бул эмне деген чымчык деп.
Бул уже баягы Кыргыздын унутулуп бараткан кандай унутулуп баратат да, бул ошо ителги менен бүркүттү айырмай албаган жаш балдар өтүп баратат. Ошол экини бир мамлекеттин уровеніне чыгарып, мына Кудайга шүгүр, азыр мамлекетибиз өнүгүп баратат баардык жагынан. Ана ошол кезде эле ушул эки мына мүнүшкөрлөрдү унутпай ушу бир программаны киргизип берсеңиздер, карап баарын тең карап элди. Ошо киргизип бергенде, мисалы үчүн менин укканымдан эме көрүп эле жүрөбүз. Мисалы үчүн көл жакта көп мүнүшкөрлөр аябай. Анткени аякта ушул башынан бери туристтик маалда дагы эмеге кармалып калыптыр. Анан өзү дагы жигиттер башынан бери кармашып, эми көп көл жакта. Таласта, мына таластар өздөрү айтсын, аякта дагы мүнүшкөрлөр көп. Көбүнчө куш салышат. Башка региондордо мисалы үчүн аябай эле азайып кетти. Мисалы үчүн азыр Баткен областында эч ким жок десек болот. Бирөө экөө чыкса чыгат. Нарында дагы аябай азайып кетти. Ушундай темп менен келсек, эгерде дагы бир 20 жылдын ичинде бул куш менен тооктун айырмасын кээ бирөө билбей калабы деген ой болуп атат да. Ошон үчүн ушу программага киргизип, биздин өнүгүү максатына киргизип, ушу мамлекетибиз ушу областтарга же райондорго бирден тапшырма берип, ушу мүнүшкөрлөрдү карап беришсе. Мүнүшкөр дегенибиз эле бул жалаң эле биз эми өзүбүздүн атынан мен мүнүшкөр деп айтып атам, эми аякта тайганчы бар, жаачы бар дегендей. Бирок эми ушу основной жааны элге көтөрсө, жааны бүт эле тааныйт экен, тайганды таанышат. Анан ушу азыркы жаштардын эмеси эметип атат. Ушу бүркүт менен куштун айырмасы бул эмне деген чымчык деп атап калышты да. Ушуга жетип баратат. Эгерде мындай темп менен кетсек, дагы бир 15-20 жылдан кийин бүркүттү деле, ителгини деле, кушту деле унутулуп калчу иш болгон турат окшойт. Ошого көңүл буруп, сураныч ошо региондорду бизди основной карап берип койсоңуздар. Бишкек жери, эми Бишкек өзүнчө чоң биздин Кыргыз мамлекетибиздин борбору болот. Бул жерде алып келиш үчүн бүт ошо айылдан келет да баары эле. Баарыбыз эле айылдан ошо областтардан куштар даярдалып, бүт эле ошакта болот. Ошо аймактарга суранычым ошол кол көрсөтүп, мүнүшкөрлөрдүн жанагы экоинспекциядан бир документтер алып айтабыз. Куштардын мына Бирлан айткандай документтери жок. Почти 95% десек болобу мүнүшкөрлөрдүн, мүнүшкөрлөрдүн 95% документи жок. Алалы десек эле тигиге жумшайт, буга жумшайт, тигини алып кел, Л категория, антиги категория, антияка бияка деп эле жумшап атышат. Ошол экини бир Бирландар Кыргыз Алгыр куштар федерациясы айтып атат, эгерде өйдө жактан эле биздин президентибиз Садыр Нуркочоевич кол коюп, ушу указга чыгарып, ушул экини кандай десек, ушу азыркы турган куштарды документтерин берип койсо эле, бизде көп эле чыкыруу болуп атат. Мисалы Казакстанга былтыр 2 жолу аякта деле таанышыштар, анан мында чыкырды эле, чын эле документ жок, бара алган жокпуз. Границадан өтө албайбыз. Границада эгер ошо документибиз болсо, хотя ушу Казакстанга эле кирип чыкканга бир тууган элбиз го, алып көрсөтүп, эмелерди эметип, ошого кире албай атабыз. Аларды мына биз 5-inde деп чыкырганбыз, мен да 1-2 казак досум бар. Чыкырсак, алардык деле ошо көйгөй биздин границадан өтүш. Анан дагы бирдемени чыгарып алыштыр, Мирлан мырза айтабы десем айткан жок, жанагы происхождение птицы деген бар да, ошол эки жерге баягы күнү бир биздин да федерациянын бир баласын эме болот, ошол экини бул же дикийби же домашнийби деген суроону берип коюштур да. Ошол экини барып, сиз ошого толтура айтып коңузчу ошол жөнүндө, точно. Рахмат, бул дагы чоң маселе. Ушул ителги кызыл китепке кирген куш, Кыргыз Республикасында кызыл китепке кирген, ителги менен бүркүт кызыл китепке кирген. Анан кийин биз документ жасайлы деп Минприродага барсак, аякта специалист балдар айтып атат, происхождение птицы дейт ителгини. Силер жапайы жаратылыштан кармап таптай албайсыңар деп. Анан биз кайсы жерден алалык десек, питомниктен аласыңар деди.
Макул деп ошо Кыргызстанда бир 2-3 питомник бар. Теги Атамбаев убагында, президент болуп турган убагында теги Түпкө Мурас деген питомник ачылган. Азыр ким көзөмөлдөйт аны, кандай иш алып барып атат, ал менен дагы маалыматыбыз жок. Дагы бир Азия Аргус деген питомниктен биз ителгилерди алалы, ошол питомниктен алып таптайлык, мыйзам чегинде документ жасап, ошол ителгилер менен биз чет мамлекеттеги өткөн фестивалдарга, мелдештерге катышалы деп питомниктен алалы десек дагы, ошол питомниктеги маселе проверка болуптур. СНБ, ГКНБ текшерип, Минприрода, Академия наук барып, профессорлор барып, бул ителгинин жапайы же питомниктеги экенин ДНК анализин чыгарып келгиле деген, бул с области фантастики ушундай чыгарып келгиле деп айтып атыптыр да. Бул биз Россияга да кайрылдык, Казакстанга кайрылдык, бүт эл аралык лабораторияга карасак, бул кандай, муну кандай түшүнсө болот дейт. Ителги негизи эле жапайы бул. Никогда домашний же питомники деген ителгини можно определить. Ителги сокол балобан орусча айтканда, или сокол сапсан, то есть разно түрлөрүнүн ителги же ылаачын, же ителгинин бир башка түрү, же кошулган экөө ителги менен ылаачындын кошулган деп ДНК анализ ошентип чыгарылат. Никогда питомниктики бул болсо жапайы кармалган деп анализ чыгарылбайт. Бул эми бюрократия болуп атат бул жерден дагы. Биз кандай жол менен болсо дагы бул эң кыска анан бат боло турган жолдорду дагы ошол специалисттер, Минприродада иштеген специалисттер өзүлөрү айтып атат. Эгерде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин указы чыкса, жарлыгы чыкса, ушул жылдын аягына чейин деп эле мыйзамдаштыргыла, легалдаштыргыла, бүт документ берилсин деген указ мүнүшкөрлөргө именно Кыргыз Республикасында боюнча айтып атабыз биз. Мына Кыргыз Республикасында Салбурун деген федерация канча жылдан бери бул маселе көтөрүлүп келет. Мына биз ачылып атабыз Кыргыз алгыр куштары. Кыргыз алгыр куштарынын астында мындай спорт клубтардын мына жетекчилери отурат. Ошонун баарыбыз ошол кайсы жерге барбайлык, баягы эле Мамайдын көрү да. Тиги тияка айдайт, бул бияка айдайт, эчтеке маселе чечилбейт. Айланып келип, өзүлөр ошо специалисттер айтып атат, ушу президенттин указы чыкса, ошого таянып туруп, биз силерди паспорт берели деп чечим ошого кабыл, ошого эле келдик. Ошол маселени биз иштейлик, биз эми акча сурап же бир чоң маселе сурап келген жерибиз жок. Бизге жардам ушул мыйзам түрүндө легалдаштырып, легальный биз өз алдыбызча ар бир чет мамлекетке чыкканда премьер-министрге же президентке чыгып ушу чек арадан өткөрүп коюңузчу деген маселе болбойт эле да. Мындай документально биз өзүбүз дагы бул эмне үчүн суранып атабыз? Бул деген биз көчмөндөр оюндарында эле атаандаштык болгондо, мелдеш болгондо өсүү болот да. Биз деген башка мамлекеттерге барып, башка ошо жаш мүнүшкөрлөрдү өстүрүү максатында документ менен чыгып мелдешке барганда ал бала да өсөт, куш да көнөт, ителги да көнөт ошондой мелдештерге. Ошондо өсүү результат жакшы болот мелдештерге көп катышканда, ошондо опыт болот мүнүшкөрлөрдө. Судьяларыбызды, судейский составыбызды да алып барып ошолор менен теңтайлашып, биз канчалык көп чыксак мелдештерге, ошончолук өсүү болот. Биз ошол чыга албай атабыз. Ошол Төлөбек мырза айткандай, кошуна Казакстанга таймашканга бизди абдан куштар, кызыктар биздин мүнүшкөрлөр менен. Бизди мүнүшкөрлөр күчтүү. Мына Светлана айым айткандай, канча жылдан бери бул өнөрдү багып, күчтүү
специалисттер, мүнүшкөрлөр, тренерлер уже биз уже тренер катары болуп калдык. Мына жаш балдар, мүнүшкөрлөр абдан кызыгуусу менен келип туруп эле ушу документация келип такалып калып атат. Бизге жардам эле ушул документация мыйзам түрүндө. Биз мыйзам түрүндө кылалы деп аракет кылдык. Бүт инстанциялардын баары мындайча айткандай эч бир жардам берген жок. Бүт эле мыйзамда кызыл китепке кирген, штраф салабыз, болду. То есть только наказание экен да. Анда бул мыйзам чегинде болбосо бул өнөр акырындап ушинтип эле көчмөндөр оюндары башка мамлекетте болсо биз ушул премьер-министрдин указы мененби же ушинтип чыгып кайра кирип одноразовый паспорттарды алып мына 2019-жылдагы мына Светлана айым айткандай ооба 15 бүркүт барганбыз Саудовская Аравия корольго шоу көрсөтөбүз деп 15 бүркүт 10 ителги 10 куш менен ал паспорттарыбыз ал дагы ошол эртең учабыз дегенде чечилген, келди, аннулировать этилди, бүттү, жок. Бирок кылса болот, при всем желании болот, бирок мыйзам чегинде кылалы деген ойдо. Ошого жардам бериңиздер. Рахмат. Нурлан да бир сөз кошконсуңбу? Нурлан тааныштырып койсуң. Ассаламу алейкум, аралаңыздар. Биз ошо Таластан келдик, ошо көйгөйлөр боюнча баарыбызга эле бир көйгөй. Акелерибиз айткандай, жесин карындашыбыз айткандай, баарыбызга ошо документ болсо эле. Чет мамлекетке чыкканда кыйын тоскоолдуктар болбосо, бизде мисалы үчүн таластык мүнүшкөрлөр абдан көп. Алар дагы ышкоостор ушул кушту тааныйт, бүркүттү тааныйт, ителгини тааныйт, бирок Төлөбек аке айткандай, азыркы жаштар тааныбай калды. Бул ителги, бул бүркүтпү дейт, ителгини көрө элечи. Анан буну эмне алат дейт, буну түлкү алабы, кашкыр алабы деп. Ошол биздин жаштарыбыз тааныбай бараткандыктан ошол көп нерсе артта калып баратат да. Ушул нерсени биз абдан өнүктүрсөк, деп калсак, мүнүшкөрлөргө дагы деги эле биздин ышкоосторго көңүл бурулса, документтерибиз так болсо, сыртка чыкканда жашынакай чыгып келип, Кыргызстандын намысын коргоп, ошол казак элибиз менен, бир туугандарыбыз менен, башка элдер менен дагы ошол кичине опыт алмашып, кандай тапталат, кандай эмне болот, кандай кармалат, ошолорду аркаласак жакшы болот эле. Ошол. Ооба, туура суроо. Рахмат. Бул башка мамлекеттерде ошол международный паспорту болот. Куштун, ителгинин паспорту, чипи, анан СИТЕС деген справкасы болот. СИТЕС справка. То есть бул бир мамлекеттен бир мамлекетке кирүү уруксат берилет да. Биз биринчи паспортты 2019-жылы көчмөндөр оюндары эмес, бул биз деген Сауд Аравиянын королуна ошол өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтөбүз деп, ошол Сауд Аравиянын королу финансировать этип, бүт биздин поездкабызды, бүт ошол бир ай жатып ошондо жасалган. Андан кийин көчмөндөр оюндары Турцияда болгон 2022 мүнүшкөрлөр кирбей калган аякка. Биздин спорт, ошол биздин улуттук спорт мүнүшкөрлөр кирбей калып, биз аякка бара албай калабыз да. Бул Астанада өткөн көчмөндөрдө ошол кушбегелик мүнүшкөрлүк кирип, ошол биринчи 2019-дон кийин биринчи поездкабыз мүнүшкөрлөрдүн чет жакка. Эгерде
башка мамлекеттен келсе, алар келет, учетко бияктан бүт справкаларын көрсөтөт, алар дагы айтат, эмнеге силер жасап албайсыңар? Эмнеге силер ушундай документ, паспорт жасата албайсыңар? А биз жасаталы десек, мыйзам жол бербейт экен. Кызыл китепке Минприродага барсак дагы, экологияга дагы, бүт Министерство культуры и спорт дагы жардам бере албайт экен. Бул кызыл китепке кирген, кармаганга болбойт. Сиздер үйүңүздөрдө таптап аткандарды алып кетип калган жокпу? Жок, экологдор укуктары бар, бирок биз эми кыргызчылыкка салып, бул деген мына биз эртеңки күнү мелдешке катышабыз, мына биздин L категориябыз бар, мүнүшкөрбүз деп мындай алып калып атабыз. Анан мүнүшкөрлөрдү ошентип эле баягы кысымда ачык мындай көтөрүп көчөгө чыга албайбыз. Көчө деген кандай? Мисалы үчүн бир иш чара болсо Бишкекке алып келе албайбыз. Алып келген күндө дагы мисалы үчүн Кыргызстанга бир делегация келсе, ушул чоңдор аркылуу расмий эмеде тозуу болгондо керек болгондо бүркүттөр, үстелкелерибизди алып келебиз, кайрап кетебиз. Анда дагы ошол чоңдордун атын айтып, ошентип келебиз да. А биз деген ошол мына башка мелдештерге да катышканга дагы кызыктарбыз да. Мисалы үчүн Казакстанда эле болбойт, Австрияга чакырат бизди. Австрийский соколиный клуб бар. Арабтар жыл сайын арабтар өткөрөт, ителгинин жарышын өткөрөт 400 метрге, жакшы призовой фонду менен $2 миллион коюшат алар. Анан бизге окшоп 1-чи, 2-чи, 3-чү эмес, 7 номинациясы болот. Биз дагы ошол өнөр аркылуу өнөрдү багуу, бул каражат талап кылынат да. Анан биз дагы ошо самофинансированияга чыксак, ошол документ жазып берсе эле, биз өзүбүз утуп, браконьерлердин баары ушул мыйзамдуу жол ачылса, мына аны кармап алып сатуу максат эмес, аны кармап таптап мелдешке барып, ошончо каражат утканга мүмкүн деп мындай мыйзамдуу жол ачылып берсек деген максатта пресс-конференцияга чыгып, анан колдоо күтүп атабыз биздин ажообуздан, жетекчилерибизден. Кыргыз Республикасынын жогорку соту чынында бул сот процесси абдан кыйын болду жана мындай узакка созулду да. Алар мындай решение чыгарды, ушул, значит, объединение, да, юридических лиц, Союз Всемирная конфедерация этноигр, ал убакта в лице руководителя Акибаева Асхата, чтобы они возместили ущерб, который был нанесен мне, как спортсмену на тот момент. Анткени менин травмам абдан айтып кеткендей кыйын, өтө кыйын болду. Ошон менен дагы операция да аябай кыйын болду. Мен ошо тилекке каршы 2019-жылы инвалидность 3-й категории, переходящей во 2-ю алып калдым. Анан ошого байланыштуу, мынакей менин коллегам айтып кеткендей, абдан чоң бюрократия менен да кагылдым. Анан мындан сырткары судебный исполнительдер ушул решенияны алып алып, ушул Акибаевдин аркасынан эле ушул Союз Всемирная конфедерация этноигрдин атынан эле ушинтип чуркап жүрүшөт. Анан алар дагы айтып атат, булар өздөрү мындай банкрот деп объявлять этип атышат. Ошого байланыштуу биз мындай, анан дагы буга караштуу Министерство юстициядан баягы Акибаев өзүнүн утулуп баштаганын сезип, ошол 2019-жылы башталган, бирок 2021-22 айтор ушундай жылдары Министерство юстициядан бул өзүнүн баягы
утулганын билип жоопкерчилигин чечип, я больше не руководитель дегенде кылып, анан ошо судебный исполнительдерге жарыялайт, биз банкротпуз деп. Бирок ошол эле маалда мынакей 24-жылы как руководитель катары ар кайсы жерде ошо интервью берип жүрөт. Ошон үчүн мен кайрылуу жасадым. Ал эми бул жакта соттун чечими мынакей бул жакта жазылып турат, бар обращение да кылганбыз. Мен мындай кылып айтайын, бул жакта ущерб около миллиона бул төлөп бериш керек деген сот чечим чыгарган да, миллионго жакын сом. Светлана, скажите, пожалуйста, а вообще, что значит быть вот мунишкулер, да, ну вот призвание, почему именно увлекаются этим вот видом, крыша можно, да? И расскажите, были ли вы вот в истории Кыргызстана, когда, ну вот сейчас рассказали, что и в Австрии есть, да, клуб этот, ну, завоевывали какие-то наши старые призовые места и победы. Достижения. Да, рахмат, жакшы суроо болду. Бул биз чыкпасак, өзүбүздүн кыргыз ителгилер, Кыргызстандагы бүркүтүбүз менен, ителгибиз менен эч жакка чыкпасак, каяктан утабыз? Приглашениялар болуп атат, чакырылуу болуп атат. Мына былтыр деле Салбурун федерациясы менен 2 мүнүшкөрүбүз барып келди. Биз птиц, кушу жок, жөн эле мындай турист катары барып катышып келишкен. Көрүп келишти да. Эмнеге биз суроо пайда болду? Былтыр эле суроо пайда болгон. Эмнеге биз өзүбүздүн ителгибиз менен Аравияга барып, ошол мелдешке катыша албайбыз? Алар келгиле деп атат. Границадан өтүп, самолетко келип келгиле деп. Мына бул медальдын дагы экинчи сторонасы да бар. Мына биздин жетекчилер бүт Астанага самолет менен учушту, а биздин бүркүт ителгилер бустик менен 2,5 сутка бустик менен через обходными путями границадан өтүп атат. Бул биздин ителгилер дагы самолетко отуруп, мындай чарчабай, любой жерге мына мелдештерге барып катышса, утат да. Ал сиз элестетиңиз, 2,5 сутка бүркүт куш эмес, киши баспай калат 2,5 суткадан кийин мындай чуркап же мелдешке катышкангачы. Мындай бунун жактарында караш керек да. Биз документ жаза алсак, биз самолетко татнакай отуруп, жана куш ителги бүркүттөрүбүздү грузовой отсекке, коробкага салып, өзүнчө эл аралык эмелер бар, нормалар. Ошолор менен коюп, мисалы үчүн арабтар охот сезон башталганда ителгилерин жүктөп алып, дүйнө жүзүн кыдырышат. Акчалары бар, позволяет, дүйнө жүзүн, Африкага барат, Азияга барат, каяка, мисалы үчүн Казакстанга көп бул дагы туризм и доход охота боюнча, спортивный охота боюнча булар ителги менен ушул ителгини аздектеп, ителгинин даражасын көтөргөн араб өлкөлөрү призовой фонд дагы ушундай бийик коюшат, анан охотаны жакшы көрүшөт. Мисалы үчүн Казакстанда илгери биздин Казакстанда мындай тоодак фермалар бар. Жаратылыштан албайт алар. Ошо фермалардан бекилигин, кыргоолун, тоодагын өстүрүшөт, көбөйтүшөт, анан коноктор, ошо араб коноктору келеби же Европадан охотниктер келеби, акчасын төлөп, тыйынын төлөп, охота кылып иш жазышат да, кадимкидей мыйзам чегинде. Эми биз бул өнөрдү ар бир кыргыз Кара Шумкар деген китепти окуса керек деп ойлойм да. Кара Шумкар деген жакшы чыгарма. Бул куш ителгинин мүнүшкөрлөрүнүн жөнүндө жазылган. Бул биздин Манас атабыздан бери келаткан өнөр бул. Манас атабыз дагы ошол ак шумкар салып, андан кийинки инсандарыбыз, алкар инсандарыбыз, мына Саякбай Каралаев, манасчыбыз, ал киши да бүркүтчү болгон, бүркүт салып, анын замандаштары дагы ошол бүт
тегерек мындай Карамолдо, Орозов, Чалагыз Иманкулов, Ителги куш ошол замандаштар менен бул өнөрдү абдан аздектеп алып жүрүшкөн да. Анан кийинки мына биздин муунга өтүп атат бул ошо Кара Шумкар деген, мен сунушта айта элем да, Кара Шумкар деген китепти ар бир кыргыз, азыр аудио китеп деле бар, ал китепти таппаса YouTube'га кирип Кара Шумкар деп окуп көрсөңүздөр, өзүңүздүн кыргыз экендигиңизге дагы бир жолу сыймыктанасыз. Рахмат. Рахмат сізге, анда на этом О. закончим. Рахмат, силерге да рахмат. Эмеңиз өштү да, өткөндөн айтып болдуңуз, барбай атат деп атпайсызбы, эмнеге чыкпай атат куштар депчи. Биздин кишилер барбайт, биздин ошол жерде куштарыбыз каким-то путем барып, биздин куштар ошол жерден кеткен, почти биздин көп эле биздин куштар. Чын айтканда, ошо биздин куштар катышат, а биз өзүбүз катыша албай атабыз. Төсүн